Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто алып баруучу, мотивациялык оратор, кыргыздын деми жана жакындан берки убакыттан бери ырчы болуп келе жаткан Гүлзат Мамытбек эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Кандай жаңылыктар менен келдиңиз бизге? Жаңылыктар толтура. Мен дагы англис тил мугалимимин да. Мен 12 жылдык тажрыйбам бар. Билим берүү, англис тилин үйрөтүү боюнча өз методикам бар, өз мектебим бар, High Time деген. 2005-жылы бул мектеп жарала электе мен пресс-секретарь болуп иштечимин. Алмаш Шашынчы Атамбаевдин колундачы. А киши эме болчу, министр болчу анда. Ошо а кишини окуткандан кийин 10 күндө сүйлөп калды. Базасы жакшы экен, бирок жазганды, окуганды билет экен. Анан 10 күндөн сүйлөп калгандан кийин Гүлзат, сен мектеп ачпайсыңбы деп а киши дем берди да. Анан кийин бир жерден жардамдар берип жиберди. Ошондо 2006-жылы 13-ноябрь бир айдан кийин кайта мектеп ачылып калды. Эми Кудай буйрса ошол мектеп онлайн интернетке кирип атат. Эми кыргыздын баары кайсы жерде болбосун ошону үйрөнүп алат. Демек интернеттен эле үйрөнүп алат экенбиз, ооба. Мен максатым 2020-жылы Кыргызстан англисче сүйлөгөн өлкө болушу керек. Абдан жакшы. Эмесе, биз бүгүнкү маекти өзгөчө форматта өткөрө эледик. Аны биз Гүлзат Мамытбек менен 33 суроо деп атадык. Макул. Кызыктуу болчу-табы? Ооба. Биз сизге ар кандай 33 суроо беребиз. Ага сиз өзүңүз каалагандай жооп бере аласыз. Күлкүлүү болобу, олуттуу болобу, бирок кызыктуу кылыпчы. Эмесе? Кеттик анда. Бат-баттаны. Иштериңиз кандай? Жакшы. Жаңы жылга пландарыңыз көппү? Өтө көп. Эми элестетиңиз. Сиз бир дагы адам жашабаган аралга туш болдуңуз. Жаныңызда бир эле китеп бар. Ал кайсы китеп болот эле? Мен китебимби? Бакытка карай жол деген жакшы китеп бар. Ошону алмакмын. Абдан жакшы. Сиз өмүрүңүздүн акырына чейин кинотеатрда калып калдыңыз. Жана ошол убакытта бир эле тасманы көрө бересиз да? Ошол кайсы тасма болот эле? Ал Манас деген тасма болот. Анткени мен 1 жыл 2 жыл ичинде Манас деген тасманы тартам. Кудай буйрса Голливудтан тартып келем. Мен Голливудтун сценаристтери менен сүйлөшүп келдим. Каражат, топтоп каражатты бантын издеп атам. Бирок 1 жыл 2 жылдын ичинде Манас тасмасы чыгып калат. Өзүм тасмамды өзүм көрүп алып отура берем. Сиз кайсы тамакты тамшана жейсиз? Шашлык. Абдан жакшы. Меймандарды тоскондо кайсы фирменный тамакты жасап бересиз? Эме, жакшы жасайм. 5 бармакты. 5 бармакты аябай сонун жасайм. Адамдарга кылган эң жакшы ишиңиз? Мотивация берем. Абдан жакшы. Дем берем. Кичинекей кезимден баштап дем берем. Жашооңуздагы эң чоң сюрприз кайсы болду эле? Сюрприз, эң чоң сюрприз. Мен Астанада ошондой мектебим бар болчу. Анан кол астымда иштеп аткан кыздар чоң сюрприз кылып беришти эми туулган күнүмө. Мен аны күткөн эмесмин, келсем эле майрам. Абдан жакшы. Эң керектүү косметика? Эң керектүү косметика? Крем деп ойлойм го. Мен анткени денем мындай эмерек, сухой. Ошо крем мен деп ойлойм. Абдан жакшы. Жумуштан үйгө келгенде дароо эмне кыласыз? Кухняга кирем. Абдан жакшы. Сиздин модадагы кумириңиз? Модадагы кумирим? Мен кумир тутпайм эч кимди. Негизи кумир тутуу бул Гүлзат эже, мен сиздин фанатыңызмын, сиз менин кумиримсиз дегенде эле мындай макул эмесмин да, анткени кумир буякта турат, сен буякта турасың. Жок, мындай баарын теңбиз да, иш кылсачы. Теңбиз. Ошого мен эч кимди кумир тутпайм, мен өзүм кумирмин. Абдан жакшы. Тотемдик жаныбарыңыз барбы? Тотемдик жаныбарыңыз барбы? Ал кандай түшүнсө болот? Илгери деген тотемизм деген дин бар эле. Ошондо деген ар бир адамдын колдоочусу жаныбары бар болчу. Ошону билесизби? Тотем, арчасы. Жаныбарымбы? Тотемдик жаныбар жок ой, мен Кудайга ишенем. Андай жаныбарга ишенбейм. Жакшы. Апаңыздын сизге берген кайсы кеңешин сиз балдарыңызга бересиз? Мамкем эчтекеден коркпо. Сен мына поезд жүрүп баратканда поезддин вагондорун локомотив алып кетет да. Локомотив деген эң биринчи вагон. Ошону вагон дейт, аны локомотив дейт. Сен локомотивсиң дейт эле да.
Сен элди сүйрөө боюнча алып кетесиң депчи. Мен да ошо балдарыма ушуну айтам. Баар бирөөнө, үчөөнө. Алынбек, сен локомотивсиң, өзүң жолуңду алып кетесиң, өзүңдүн немеңди, направление багытыңды. Альмичке сен өзүң багытыңды алып кетесиң, локомотивсиң, Анюка сен өзүңдүкүн деп ушинтип. Локомотивсиңер дейм дешилса. Сизге маек учурунда берилген эң күлкүлүү суроо кайсы болду эле? Эң күлкүлүү суроо жана ажырашып кеткен жолдошуңузга кайта бармак белеңиз дейт. Аябай күлгөм. Сиз ошон үчүн күлкүлүү болду эле. Абдан Жок жакшы. дегем, эч качан. Эң сүйүктүү өлкөңүз? Кыргызстан. Кыргызстан. Кыргызстандан башка өлкөлөрдү жакшы көрбөйсүзбү? Жакшы көрөм, бирок эң сүйүктүү өлкөм Кыргызстан. Абдан жакшы. Кайсы сериалга тартылат элеңиз? Кайсы сериалга? Мен сериалдарды көрүп атам да, сериалдар бири-бири менен урушмай, талашмай, бири-бирин жемей, артынан жаман сүйлөмөй. Ошол нерселер коомду ошол нерсеге үйрөтүп атат да. Мен башкача сериалдардан Кудай бурса, өзүмдүн сериалыма тартылам. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Дисней аламындагы сиз жактырган ханбийке? Дисней аламындагы ханбийке. Ханбийкесин билбейт ким эле? Золушка жагат мага. Спящая красавица жагат. Ошолорду демек жакшы көрөт экенсиз, Толкунданып жатканда такай жасай берген адатыңыз барбы? Толкунданып жатканда жок, мен толкунданбай калдым да. Мен билим алгандан бери мына 2-3 жыл болуп калды. Мындай тынч, толкунданып атканда билбейм. Андай жок го, мен да элестете албайм. Сиз абдан өзгөчө адам экенсиз. Жашыруун талантыңыз барбы? Жашыруун билбейм, балким бар. Жашыруун да биле элекмин. Мен ырдай алат экенди билгем, бийлей алат экенди билгем, ырдап эле жүрчүмүн. Бирок ошо мен азыр ушинтип сезип атам. Могу биздин тоолордон монтип секирем, скайдайвинг деп коет экен. Скай, небо, дайвинг, секирүү, нырять. Ошо тоолорубуздан монтип секирем да, деп секирип учам. Жерге жакын калганда парашютты күйгүзүп коем. Сиз эки чындык, бир калпты айтып бере аласызбы? Эки чындык, бир калп? Кандай? Бизге азыр 3 нерсе айтасыз да, анын экөө чындык, бирөө калп болушу керек. Анан биз ошо кайсынысы калп экенин таап көрөлү. Таап көрөсүз. Менин могул жагымда кал бар. Мен аябай кайсы чындыкты айтсам да. Так. Эки чындык, бир калп дедиңизби? Эки чындык, бир калп. Мен мантыны аябай жакшы көрөм. Дагы балдарымды Гарвардда окутам. Гарвардда окутасыз. Демек мунусунун кайсынысы калп? Кайсынысы калп? Мен сиздин балдарыңызды Гарвардда окутарыңызга ишенем да, толугу менен, мисалы. Балким сиздин калыңыз жок. Биз аны билбейбиз да. Айтырам этесиң. Калды. Улантсак, театрбы же кинобу? Кино. Эмне себептен? Мен кинематографияны аябай жакшы көрөм. Ошону көздөй баратам, Кудай буйрса. Кудай буйрса күйөөгө тием. Күйөөм дагы режиссер, Американы бүткөн, американский режиссер, өзү испанец, иншалла. Экөөбүз Голливудка барабыз. Абдан жакшы. Сиздин ушул ой тилектериңиз орундалат деп айталык. Өзүңүздү спорттун чемпионумун деп элестетиңиз. Кайсы түрү боюнча чемпион болот элеңиз? Спорттун чемпион кайсы түрү боюнча? Гимнастика боюнча. Гимнастика боюнча мурунна алектенгенсиз ушу менен? Жок, мага жагат гимнастика. Абдан жагат экен. Же фигурное катание да. Телефонуңуздан акыркы жолу кайсы ырды уктуңуз эле? Телефонуманбы? Мирбек Атабеков. Кайсы ырын? Жаңы ыр чыкты го. Жалынам деген. Абдан жакшы. Ушул жылы болгон эң жагымдуу окуя? Ушул жылы болгон? Ооба. Ой, мен ошо айтып атпаймынбы? Болочок күйөөмдү жолугуп калдым. А киши колум кармап алып, ушинтип экөөбүз Голливудтан красный дорожкадан өтөбүз, анан Оскарларыбызды алабыз дегенде мен. Джунглиде кетип баратабыз экөөбүз, эмелерди тартып, видеолор тартып, анан ошол колумду кармап алып экөөбүз ушинтип Голливудтан
кызыл эмеден кетебиз дейт камердан. Анан Кызыл килемден. кызыл килемден кетебиз. Анан сен Оскар аласың дейт, the best actress, лучшая актриса болуп, а мен the best director болуп алам дейт, лучший режиссер болуп дейт. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Максаттарыбыз бир. Сиздин каймана атыңыз болсо ал кандай болот эле? Эмнебиз? Каймана атыңыз болсо, Ал эмне ал? кличкаңыз болсо. Кайман аты. Мен да кыргызча үйрөнө берейинчи сизден. Кайман аты, кайман ат, кличкам Гузик меники. Мен мамам кичине кезинде Гузик дечи. Демек өзүңүзгө дагы ошол жагат. Аябай жагат. Абдан жакшы. Маанайыңыз эмне себептен бузулушу мүмкүн? Мен балаларды урушкандан. Азыр ата энелер туура эмес мамиле кылып атабыз да, туура эмес нерселерди кылып атабыз балдарга. Урушуп, уруп коебуз, өгөңүн түшүрүп коебуз, бакырабыз. Бул туура эмес нерсе. Балдарды башкача тарбияласа болот экен. Биздин үйдө чыбык турчу дайыма. Баланы сабап туруш керек деген нерсе, ошондой идея бар болчу да. Мен сабап атканда ойлочумун, жок, мен балдарымды эч качан сабабайм деп. Анан чоңойгондон кийин, бала болгондон кийин көргөнүңдү жасайт экенсиң, баламды сабап баштагам мен. Анан кийин ошо чыбыкты көтөрүп алып эле жинде болуп эле. Анан ал да ыйлайт, мен да ыйлайм, жаман болду. Анан башка жол жокпу деп мен үйрөнө баштадым. Кандай туура балага мамиле кылса болот, эркелетип салбаш үчүн, аларды чалчоңдотуп салбаш үчүн, бирок жалтанчак кылып салбаш үчүн, аларды урбаш үчүн кандай тарбия берсе болот деп мен көп курстардан өттүм. Кудай буйрса жакшы энемин. Ошо балдарды уруп аткан кезде аябай жаман болом. Демек сиз ошондой тарбиянын ыкмасын тапкан экенсиз да. Мен азыр башкача энемин. Мен эки жака барып окуганы кеттим десем, балдар мама барып келчи, сен өзгөрүп атасың деп мени такай жиберип турушат. Абдан жакшы. Спорттогу эң сүйүктүү көнүгүүңүз кайсы? Спорттогу эң сүйүктүү көнүгүү белге неме бар, бир көнүгүү бар. Эмеге бир мындай темирге мындайынан ичиң менен жатып, мындай көнүгүү кыласың да, башыңды көтөрүп болду. Ошондо белиң катыйт да, белиң катып, сонун болуп, белиң оорубайт, желкең оорубайт, ошондо сен бүкүрөбөй жүрөт экенсиң. Ошо көнүгүү аябай сонун мага жагат. Демек белиң дагы ичкерет экен да? Абдан жакшы. Абдан жакшы. Өзүңүздү 10 жылдан кийин кандай көрөсүз? 10 жылдан кийин мен 10 жылдан кийин Голливудтун жылдызымын да, Голливудтун жылдызы. Кыргызстан 2030-жылы уже биринчи өлкө болду. Жолдошум экөөбүз ушундай максат коюп койдук. Көлдүн жээгинде чоң центр знаменитости курабыз. Киргизбуд деп коет ал. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Анан биздин тоолорубузда олимпийский игры өтөт, олимпиадалык оюндар. Ошондой деңгээлге чыгарам Кудай буйрса. Абдан жакшы. Чындыгында эле абдан позитивдүү, ушундай настрой менен жүргөн адам экенсиз. Рахмат. Кантип ишенбейсиң, эми ушунун баары орундалбайт депчи? Рахмат. Сиз кайсы тасманы көргөндө ыйладыңыз эле? Курманжан датканы. Курманжан датка мен баламдын аты Алымбек да. Ошо Алымбек датканын башына алып атканда анан кийин Курманжан датка баласын келип ажалдын көзүн тик кара дегенде, жолугумдагы суу, платочкомдо суу, этегимде суу. Чындыгында эле ушул тасмадагы эң трагедиялык маал ошол. Эми кийинки суроо. Унаада баратканда кандай ырларды укканды жактырасыз? Мирбек Атабеков. Мирбек Атабековдон башка укпайсызбы? Жидеш Идрисова аябай сонун ыры бар, Нарина деген. Көңүлдү ачаттаган киде. Чет элдик аткаруучулардыкын укпайсыз? Майкл Джексон болгон, шапанда Майкл Джексон болду. Абдан жакшы. Майкл Джексондон да кыйын артист болом, эме 10 жылдан кийин айтып атпайсызбы? Майкл Джексон ылдыйкы толкундагы деңгээлди ырдаганда, ачуу толкундагы менин деңгээлим бийик меники. Энтузиазм толкуну, ишенүү толкуну, дем берүү толкуну, эстетика толкуну. Мен толкунум бийик, ошондуктан мен бүткүл дүйнөгө таанымал сонун артист болом дейбиз. Абдан жакшы. Өзүңүздү Google'дан издеп көрдүңүз беле? Ооба, билет моментте толтура чыккан. Өзүңүз жөнүндө приколдорду көрүп, ошо кандай реакция болдуңуз эле? Мен көп приколдорду көрбөйм. Мен көрүп баарын деген караганга такыр убактым жок. Мен мисалы азыр сиздикин дагы бир башын эле көрүп коюшум мүмкүн, биздин передачабыз чыкса. Бүт аягына чейин көрө албайм, анткени убакыт аябай тар, баарын көп проект бар, иш кылышың керек. Ошого мен приколдорду көрбөйм мен. Абдан жакшы. Демек сиз күнүмдүк жашоодо ушу ар бир мүнөткө чейин эсептеп убакыт бөлүп жүрө турбайсызбы? Ооба. Абдан жакшы. Акыркы суроо.
азыр бизден чыккандан кийин каяка барасыз? Сизден чыккандан кийин Татан базарына барам. Айнура эже деген эжекеме миллионер болдун катышуучусуна, ошол киши менен азыр встреча бар. Ошондон бат-баттап бүтүрөлү деп атам да. Абдан жакшы. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Сиздин жоопторуңуз бизге абдан жакты, суроолорубуз да жакты деп ойлойбуз. Ооба, жакты. Эми чыгармачылыгыңызга дагы ийгилик каалайбыз. Ар дайым бар болуп ушинтип бизге дем берип жүрө бериңиз, биздей жаштарга. Ошо бар болуңуз. Рахмат.